Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн Чолпон Ата шаарында мамлекеттик башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, укук коргоо жана сот органдарынын жетекчилери менен республикалык кеңешме өткөрдү. Президент иш-чараны ачып жатып өлкөбүздү өнүктүрүүнүн заманбап шарттарында мезгил чакырыктарына өз маалында сапаттуу жооп берүүгө бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындыгын жана элге чындап кызмат кылууну камсыз кылууга, ошондой эле өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө жөндөмдүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын натыйжалуу системасын түзүү негизги милдеттердин бири болуп саналарын белгиледи. Мамлекет башчысы акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болгонун айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолукту. Жолугушууда соода-экономикалык багытындагы эки тараптуу кызматташуу маселелери сүйлөшүлүп, маектешүүдө өзгөчө айыл чарба тармагына басым жасалды. Анда Кыргызстан менен Американын ортосундагы өз ара пайдалуу жана келечектүү багыттар боюнча кызматташууну мындан ары дагы өнүктүрүү белгиленди. Ал эми Кыргызстандын айыл чарба продукциясын экспорттоонун көлөмүн көбөйтүү каралды. Анда Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнө АКШ рыногуна чыгууга көмөк көрсөтүү, сертификация, фитосанитариялык талаптар, сапат жана таңгактоо стандарттарына байланышкан маселелери сүйлөшүлдү. Бул үчүн заманбап техника жана технология менен камсыз кылуу маанилүү деп белгиленди. Учурда өлкө боюнча курулуш иштери активдүү жүрүп жаткан шартта тармактагы мыйзамдуулукту камсыздоо жана коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу маселеси өзгөчө көңүл борборунда. Бул багытта тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү курулуш тармагындагы ачык айкындуулукту күчөтүү, уруксат берүү жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жана мыйзам бузууларга бөгөт коюу боюнча чараларды талкуулашты. Ысык-Көл облустук укук коргоо жана башка мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңешменин кезектеги отуруму өттү. Күн тартибинде өлкө башчысынын 2025-2030 жылдардагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиясы жөнүндөгү жарлыгынын ишке ашырылышынын учурдагы абалы талкууланды. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облустук прокуратура органдары тарабынан быйыл 6 айдын жыйынтыгы менен коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча 57 текшерүү жүргүзүлгөн. Анда 141 мыйзам бузуу аныкталып, 66 прокурордук чара актылары келтирилген. Курулуш тармагында болуп келген, буга чейин болуп келгендей эле адаттагыдай эле көрүнүштөр орун алып атат. Мисалы, ошол эле курулуш материалдарын ташууда, курулуш материалдардын сапатында жана ПСД деп коет, проектная сметная документация деп коебуз. Ошол тармакта башка сапаттагы же башка баадагы, башка көлөмдөгү курулуш материалдары көрсөтүлсө, факт түрүндө башка курулуш материалдары менен, сапаты төмөн курулуш материалдары менен салынып калышы мүмкүн. Коррупцияга каршы аракеттенүү багытында прокуратура органдары тарабынан мындан ары да иш күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Дубандагы курулуш тармагындагы негизги коррупциялык көйгөйлөр коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын ишин уюштурууну өркүндөтүү жана башка бир катар маселелер боюнча маалымат берилди. Ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик органдар менен биргеликте ошо пландын ишке ашырылышы боюнча ар дайым тиешелүү иштер жүргүзүлүп, ошол кадамдар текшерилип турат. Буюрса мен ушул 6 айдын жыйынтыгы менен кошумча биз дагы ушул маселелер боюнча дагы бир сыйра карап чыгып, бул маселени кеңири карайбыз деген ишендирип кетем. Курулуш тармагындагы ачык айкын иш алып баруу сапаттуу курулушка, жарандардын коопсуздугуна жана инвесторлордун ишенимин бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Иш-чарада курулуш тармагындагы коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу боюнча сунуштар айтылып, аны алдын алуу иш-чараларын системалуу жүргүзүү зарылдыгы белгиленди. 2026 жылдын 6 ай аралыгында 150дөн ашык текшерүү жүргүзүлдү. 150 текшерүүнүн алкагында 3 миллиондон ашык 3 миллион сомдон ашык айыппул салынып, бүгүнкү күнү өндүрүлүүдө. Андан сырткары 10 иш боюнча сот органдарына тиешелүү доо арыздар жөнөтүлүп, бүгүнкү күнү сот иштеринде каралууда.
Координациялык кеңештин жүрүшүндө коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү, коомдук көзөмөлдү күчөтүү жана мыйзамдардын талаптарын так аткаруу боюнча сунуштар айтылды. Соңунда коррупцияга каршы аракеттерди күчөтүүгө багытталган бир катар чечимдер кабыл алынып, тиешелүү мамлекеттик органдарга конкреттүү тапшырмалар берилди. Айзат Анарбекова, Нуржан Орманбетов, Ысыкөл жаңылыктары. Кылмыш жасаган адамдын тагдыры соттун өкүмү менен эле бүтпөйт. Коомго кайра аралашып, туура жолго түшүүсү анын келечегин аныктаган эң маанилүү баскыч. Туура колдоо жана мүмкүнчүлүк берилсе, ар бир адам жаңы жашоону баштоого жөндөмдүү. Тоң районундагы пробация иштери боюнча кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова айтып берет. Бүгүнкү күндө Тоң райондук пробация кызматында 52 жаран каттоодо турат. Алардын бири аял киши. Пробация кызматынын негизги максаты жаза мөөнөтүн коомдон обочолонтпостон өтөп жаткан жарандардын кайрадан кылмыш жолуна түшүүсүнүн алдын алуу жана аларды коомго ийгиликтүү аралаштыруу. Бул багытта ар бир пробация кардарына социалдык укуктук жардам көрсөтүлөт. Тактап айтканда, өздүгүн тастыктаган документтерин калыбына келтирүү, кесиби жок жарандарды акысыз кесиптик окууларга багыттоо, жумуш менен камсыз болууга көмөктөшүү сыяктуу иштер жүргүзүлөт. Пробация кардарларына көмөк көрсөтүү, алардын маселелерин жакындан угуп чечүү, аларды социалдаштыруу боюнча атай кеңеш иштейт. Ушул кеңеш бир жылда 4 жолу өзүнүн пландуу түрдө отурумдарын өткөрүп турабыз. Бүгүн да биз өзүбүздүн ошо кардарларыбыздын маселелерин угуу максатында отурумубузду өткөрдүк. Анан районубузда азыр ушулардын арасында документтерин алуу, балдарына үй-бүлө көмөк жөлөк пулун чектөө, ошондой эле материалдык колдоолорду көрсөтүү, айыл өкмөттөр тарабынан башка жардамдарды көрсөтүү маселелери чыкканда, биз ушул кеңеште карап, анан биргеликте айыл өкмөттөр менен маселелерин өз учурунда чечип, жардамдарыбызды көрсөтүп, ал кардарларыбыз өздөрү мындай коомго аралаштыруу, социалдаштыруу маселелерин дайым көзөмөлүбүздөн чыгарбай, биргеликте ушул иштерди аткарып келатабыз. Мындан тышкары кылмыштуулуктун алдын алуу, мыйзамды урматтоо, үй-бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө, психологиялык туруктуулукту жогорулатуу жана турмуштук кыйынчылыктарды туура чечүү боюнча ар кандай окуулар, тренингдер жана түшүндүрүү иш-чаралары уюштурулуп келет. Пробацияга 2 жылдан бери келип жүргөн жаран төмөнкүлөргө токтолду. Окуулар, иш-чаралар үзгүлтүксүз катышып келем. Пробациянын аркасында дайыма материалдык, моралдык жардам алып келем. Бул мага коюлган кылмыш үчүн аябай өкүнөм. Мен максатым пробациядагы мөөнөтүмдү эскертүүсүз аяктап, жана алдыга койгон жаңы кыял максаттарга жаңы жашоо баштамай. Анткени адамды жазалоо гана эмес, аны оң жолго багыттап, коомдун толук кандуу мүчөсү катары калыптандыруу коопсуз жана туруктуу коомдун негизи болуп саналат. Нуржан Дөөткулова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары үчүн Тоң районунан. Ысыкөлдө балыктар эми заманбап шартта сатыла баштады. Балыкчы шаарындагы жаңы муниципалдык балык базары жергиликтүү өндүрүүчүлөргө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп, эс алуучулар үчүн дагы жаңы соода борборуна айланууда. Шамалдуу шаардагы жаңы базар кийинки материалда. Балыкчы шаарында муниципалдык балык базары иштей баштады. Жаңы базар заманбап талаптарга толук жооп берет. 150 соода ордуна ылайыкталган. Бул жерде сатуучулар үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп, сатып алуучуларга да коопсуз жана ыңгайлуу соода чөйрөсү камсыздалды. Бул жакта балык, өрүк, курут, ар кандай сувенирлер бардыгын сатса болот. Бул базар азыркы учурда туристтерге, эс алуучуларга толук кандуу шарттар түзүлүп берди. Жана соодагерлерге бардык шарттар түзүлүп берди. Кондиционер коюлду. Ар бир место 22 квадрат. Ичинде кондиционер бар. 100 орунду унаа токтоочу жайы да уюштурулду. Ал жака асфальт төшөлдү. Буга чейин эски базар жол боюнда жайгашып башаламан соода жүрүп келген. Унаа кыймылына да тоскоолдук жаратып, тыгын көп болчу. Айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөр үчүн да кооп деле. Жаңы муниципалдык базардын ачылышы бул көйгөйлөрдү чечүүгө өбөлгө болду. Ал жерде эч кандай машина токтотууга эч кандай мүмкүн эмес. Анткени ал жерге бүт гүлдөрдү эгип туруп, сатуучуларыбыздын бардыгын ушул жаңы ачылып аткан балык базарыбызга бардыгын көчүрдүк. Туристтерге да ыңгайлуу шарт болду. Саткандарга да, сатып алгандарга да ыңгайлуу шарт болду. Биз мурда ачык жерде, жолдун боюнда соода кылчу элек. Ал кечте азыркы менен айырмасы асман менен жерде экен да. Биз мурдакы соода кылып атканда
мындайча айтканда жолдун чекесинде тазалыкта сакталбай, балыктар чаң болуп, элдерден нааразычылык жаралчу. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, балык базар аябай ирээттүү. Биякта биринчиден таза, клиенттердин баары нааразы болбойт, балыктар чаң болбойт. Элдин баары ыраазы болуп кетип атат, соода кылгандар. Ысык көлгө келген ар бир мейманды эми жөн гана балык базар эмес, кыргыз элинин тарыхын, каада салтын жана меймандостугун тааныткан бирдиктүү туристтик жай тосуп алат. Бул максатта балык базарынын жанында кыргыз дүйнөсү этно комплекси да курулууда. Долбоор улуттук маданиятты даңазалоо менен катар туристтер үчүн жаңы эс алуу жана таанып билүү борборун түзүүгө багытталууда. Ар жылы Ысык көлдүн Шамалдуу шаары жаңы өң түскө ээ болууда. Заманбап соода жайлар, этно-маданий комплекс жана өнүккөн инфраструктура балыкчыны жөн гана көлдүн кире бериш эмес, туристтерди тосуп алууда көркүнө чыккан борборго айлантууда. Бул долбоорлор жергиликтүү тургундар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, туризмди өнүктүрүүгө салым кошуу менен конокторго кыргыз элинин бай маданиятын жана меймандостугун тааныткан өзгөчө мейкиндикти тартуулайт. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, балыкчы шаары. Бүгүн саат 12:34-тө Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу ачык суу айылынан түштүк чыгышка карай 15 чакырым, Кызыл Кыя шаарынан түштүк чыгышка карай 103 чакырым аралыкта жайгашып, күчү 3 балга жеткен. Жердин силкинүүсү ачык суу айылында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Ысык көлдүн жегинде күч, чыдамкайлык жана эрктүүлүк кайрадан сыналды. Тоң районунун Кажысай айылында 4-үнчү жолу уюштурулган Айран Барс триатлонуна Кыргызстан жана чет өлкөлөрдөн келген спорт сүйүүчүлөр катышып, 3 багыт боюнча күч сынашты. Ысык көл облусунун Тоң району караштуу Кажысай айылында Айран Барс триатлону боюнча республикалык турнир өттү. Мелдешке Кыргызстан менен катар чет мамлекеттерден келген спорт сүйүүчүлөрү катышып, күчүн жана чыдамкайлыгын сынашты. Турнир 3 этаптан турду. Катышуучулар алгач 2 чакырым аралыкта сүзүп, андан соң 80 чакырым велосипед деп, акырында 18 чакырым аралыкка чуркашты. Уюштуруучулардын айтымында мелдештин негизги максаты сергек жашоо образын жайылтуу жана триатлон спортун өнүктүрүү. Бул иш-чара негизи Ысык көлдө 4-үнчү жолу өтүп жатат. Буга чейин Чолпон Ата, Бостери жакта өтчү, быйыл 1-чи жолу Кажысайда өтүп жатат. Дагы биздин пландарыбыз да бар. Ошо Кажысайга Кудай буйруса башка биздин Кыргызстандын өкүлдөрүн, жакынкы мамлекеттердин, балким дагы андан алысыраак мамлекеттер болот. Ошолордон келип биздин Кыргызстаныбызды көргөн. Негизги максатыбыз бул спортту массалык форматта өнүгүү жана спортивный туризмди өнүктүрүү. Эми анын уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын жана биатлондар боюнча федерациясынын президенти ошол шарттан уюштурат. Анан бул мелдешке, бул оюнга дээрлик орто жаран келди. Казакстандан келип атышат, Россиядан келгендер бар, Кыргызстандан келгендер бар. Эми арасында дүйнөлүк сууда сүзүү боюнча дүйнөлүк чемпиондор бар. Эмдиги жылы чоң масштабта, башкача форматта дарчоңузду өткөзөдүр. Быйылкы мелдешке жалпы 80 спортчу катышты. Алардын арасында кыргызстандык спортчулардан тышкары Казакстан жана башка өлкөлөрдөн келген триатлон сүйүүчүлөр да бар. Катышуучулар Ысык көлдүн жаратылышы менен катар мелдештин жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын белгилешти. Биз Казакстандан 10 адам болуп келдик. Бизде эстафета да бар, и жалгыз да жүгүрөтүндөр, катышатындар бар. Энди атмосфера күчтүү, жарыс, көңүл күйүбүз керемет. Колдоолор өтө керемет. Осундай жарыштар болуп турса деп ойлойбуз. Көршү элдерди, биздин элдерди бири-биримизге аралашып, элдин достуктары күчөйтө бергенге. Мен 58 жаштамын. Өзүм кесибим боюнча энергетикмен. Бүгүн триатлон болгон үчүн мен бег чуркоо боюнча 3-чү позицияны аткарам. Мен 18 километр чуркайм. 2019 жылдан бери. Вообще негизи мурда чуркачумун, ойлочумун эме деп. Мен уже старая, 35 жашка чейин эле чуркайт деп. Мен көп эле жактарга чуркагам, бирок бизде атмосфера дүйнөнү эки кыдырсаң да таппайсың. Мындай аба ырайы жок. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, буга чейин жабык форматта өткөрүлүп келген иш-чара быйыл катышуучулардын саны көбөйүп, масштабы дагы кеңейди. Айран Барс триатлону Ысык көлдө 4-үнчү ирет уюштурулуп, өлкөдө триатлон спортунун өнүгүшүнө салым кошкон ири мелдештердин бири болуп саналат.
Алтынай Рыспай кызы, Данияр Аконов, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан. Ысык-Көлдү таза сактоого багытталган ири экологиялык акция бул жолу Тоң районунда өттү. Көлдүн жээгинде 1500дөн ашуун ыктыярчы чыгып биргелешип таштандыларды тазалашты. Ишембилик Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасынын негизинде уюштурулуп, ага район жетекчилиги, мамлекеттик мекеме уюмдарынын кызматкерлери жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Таң эрте ыктыярчылар көлдүн жээгин бойлой тиричилик калдыктарын тазалап, эс алуу жайларын эретке келтиришти. Чогулган таштандылар атайын жайларга чыгарылды. Уюштуруучулардын айтымында мындай акциялардын максаты Ысык-Көлдүн табиятын сактоо менен бирге жарандардын экологиялык маданиятын жогорулатуу менен жаштарды ыктыярчылыкка үндөөгө багытталат. Түшкү тескей тарабында абдан көрдүк, ар бир 700 волонтердун баарын алып келип, мына ар бир алынган таштандыларды биз карап атабыз да. Ар бир бул учкан пакет, орусча айтканда пакеттер болуп атат да. Бирок жалпысынан жалпылай келсек, бул таза эле экен. Жапайы жээктер болгондуктан биякты көлдөгү элдер аябай жакшы эс алуучулар, жакшы уже карап башташыптыр да. Буга биз абдан ыраазыбыз. Экология, Кыргызстан экологиясына пайда алып келүү, таза жүрүү, тез ылдымдыкта өзүбүздүн аркабызда таза калтыруу көлдү. Анан кыргыз элибизге ошо көл жээктен таза калтырууга суранабыз. Ири масштабтагы ишембиликке 1500дөн ашуун ыктыярчы, Тоң районунун акими, мамлекеттик мекеме уюмдардын өкүлдөрү, Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн кызматкерлери катышты. Көл жээгиндеги тазалык боюнча акция уюштуруп жатабыз. Бул акцияга Кудайым буйрса бүгүн мен ойлойм өз деңгээлине жетти. Анткени ушунча волонтер менен көл жээгин тазалаган учур Тоң районунда биринчи жолу болуп аткан бул акция. Мен ойлойм бүгүнкү күндө баардык көл жээктеринде, тиешелүү жерлердеги, пляждардагы, ошондой эле көл жээгине кирип, мындай кээде эс алуучуларыбыз, биздин жарандарыбыз кирген жерлерден баштап, Тоң районунун балыкчы шаар менен чектешкен, бул жагы Ысык-Көл району менен чектешкен чек арабызга чейин толук кандуу көл жээгин тазалаганга иш-чара уюштурулду. Ошондой эле экологиялык акциянын алкагында Кыргызстан суу мотор спорт федерациясы коомдук бирикмеси тарабынан көл жээктерине таштандуу урналары келди. Ал эми уюштуруучулар келерки айда Тоң районуна 6000 ак кайыңдын көчөтү олтургузулаарын билдиришти. Келерки айда июль айында ушул эле Тоң райондо 5000-6000 көчөт ак кайыңды отургузгантабыз. Кудай буйрса божомол менен 8 гектардан 10 гектар жерге чейин. Элдеге кайрылып кетмекчи элем. Негизи бул жактан карап көрсөк, эс алуучулар деле аз. Мусордун көбүнчөсү эле бул жанагындай тамекинин пучоктору. Негизинен акция көл жээгин таштандылардан тазалоо, пластикалык калдыктардын көлөмүн кыскартуу, келген конокторду таза аймак менен тоосуп алууга үндөөгө багытталат. Мындай ишембиликтер мындан ары дагы үзгүлтүксүз улантылары белгилүү болду. Тоң районунда жалпы 4 муниципалдык көл жээктери бар. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары, Тоң районунан. Жайкы эс алуу мезгилинде Ысык-Көл районунун Чолпон Ата шаарында бош жумуш орундар жарманкеси уюштурулду. Иш-чарага жумуш издеген жарандар туруктуу жумуш табууга, ал эми эс алуу жайлары баш болгон иш берүүчүлөргө керектүү адистерди тандоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилеккызы улантат. Жайкы эс алуу мезгилинде Ысык-Көл районунда тейлөө тармагына болгон суроо талап кескин жогорулайт. Ушундан улам уюштурулган бош жумуш орундары жарманкесинде эс алуу жайлары, мейманканалар жана башка мекемелер өздөрүнө керектүү кызматкерлерди издешти. Учурда Ысык-Көл облусу боюнча 800дөн ашык, ал эми Ысык-Көл району боюнча 150дөн ашык бош жумуш орунду сунушталууда. Алар билим берүү, саламаттык сактоо, соода, тейлөө, айыл чарба өндүрүш жана туризм тармагын камтыйт. Бүгүнкү жарманке вакансиялардын жарманкеси жумуш издөөчүлөр менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы платформа деп айта алам. Биздин районда азыркы учурда көп мындай частный секторлор, пансионаттар ишке кирип, 150дөн ашык жумуш берүүчүлөр катталды. Анан эми баягы ярмарка жаңы эле башталганына байланыштуу эл акырында келип атышат. Мен ойлойм, бул жарманке жылдан жылга келе атат.
бул деген мындай жакшы платформа экен жумуш берүүчү менен жумуш издечүлөрдүн ортосунда. Себеби түз эле байланышта бири бири менен маек куруп резюмелерин кээ бирөө алып келип атышат. Түздөн түз эле байланышып атышат да. Жарманкеде жумуш издеген жарандар иш берүүчүлөр менен түз маектешип, өздөрүнө ылайыктуу кызматтарды тандай алышты. Ошондой эле кесиптик окутуу, кайра даярдоо, социалдык контракт жана мамлекеттик колдоо программалары боюнча маалымат алышты. Мына өзүм Чолпон Ата шаарынын тургуну болом. Бүгүн мынакей ушундай иш чараны уюштуруп аткан жааматка биринчиден терең ыраазычылык айтам. Өзүмө ылайыктуу жумуш издеп келдим эле, мынакей Кудай буйрса таап атам. Биз бүгүнкү жарманкеге өзүбүздүн кесиптерибиз боюнча алып келдик эле. Биз 42-чи кесиптик лицейде ашпозчу, кондитер, ашпозчу, электр газ ширетүүчү, слесарь, сантехник, тигүүчү жана горничныйларды окутабыз, кыска мөөнөттө курстарды. Адистердин айтымында мындай жарманкелер жарандарды иш менен камсыз кылууга гана эмес, жайкы эс алуу мезгилинде эс алуу жайларынын жумушчуларга болгон муктаждыгын канааттандырууга да өбөлгө түзөт. Асель Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан. 2025-2026 окуу жылында Ысык Көл облусунда 11 классты 6079 бүтүрүүчү бүтүргөн. Жалпы республикалык тест түрлөөгө катышкандардын саны 5520, алардын 3746сы босого балынан өтүшкөн. Быйыл Ысык Көл облусунан алтын сертификат алган бүтүрүүчүлөрдүн саны 4. Алдыңкы бал алган бүтүрүүчүлөрдү сыйлоо аземдери өтүп, бүтүрүүчүлөр сүйүнүп турган малдары. Ысык Көл облусунда 191 мектеп болсо, аларда 11 классты бүтүргөндөрдүн саны 6079. 2025-2026 окуу жылында облустан 4 бүтүрүүчү алтын сертификаттын ээси болушту. Учурда аймактарда алдыңкы бал алган бүтүрүүчүлөрдү сыйлоо аземдери өтүүдө. Айтсак, Балыкчы шаары боюнча 11 класстарды 473 окуучу бүтүрдү. Жалпы республикалык тест түрлөөгө катышкандардын саны 437. Эң алдыңкы көрсөткүчтү номер 4-чү мектептин бүтүрүүчүсү Маликов Нурлан 218 балл алып көрсөткөн. Жогорку кеңештин депутаты Адилет Белеков тарабынан мектепке спринтер унаасы белекке берилсе, окуучунун өзүнө $1000 акчалай сыйлык тапшырылган. 197 упай Саатбай Каралаев атындагы мектептин бүтүрүүчүсү. Ошондой эле Балыкчы шаарынын демөөрчүлөр тарабынан шаардагы ар бир мектептен жогорку балл алган окуучуларга сыйлыктар тапшырылды. Муну менен биз окуучулардын окууга болгон кызыгуусун жогорулатууга жана ушул окуучулардын артындагы өзүнүн бөөктөрүнө да жакшы үлгү калтырып, алардын окууга болгон кызыгуусун жогорулатканга демөөрчүлүк кылган биздин Адилет мырза, Ормон мырзаларга терең ыраазычылык билдирүү менен рахмат айтабыз. Ак Суу районундагы Жекшин Ашубаев атындагы жалпы билим берүү жайында жогорку 215 баллды Малика Раскулбекова, ал эми 209 баллды Айыма Канатбекова алган. Алтын Арашан айыл өкмөтү жергиликтүү кеңеш тарабынан алдыңкы орун алган бүтүрүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Быйылкы жылы бизде жыйынтыктар абдан жакшы көрсөткүчтү көрсөттү деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеби деген биздин мектепте ушу 200 балдан ашкан окуучу болуп келек болчу. Сөзсүз түрдө баягы жалпы республика тест түрлөөгө 1 ай, 2 ай калганда даярдануу бул өтө максатсыз деп ойлойм. Жалпы республика тест түрлөөгө окуучуларды негизи 9 класстан баштап даярдалып келген кыздар булар. Себеби 9 класстан ушул кыздар кызыл күбөлүккө ээ болушкан кыздар болчу. Жогорку баллды алган бүтүрүүчүлөрдүн сүйүнүчүндө чек жок. Эми жогорку окуу жайларына тапшырып, өздөрү каалаган кесиптин ээси болсок деп турушат. Ортого кирердин алдында толкундануу болду. Бирок ага чейин мага айтып келишти, бул жеңил эле, сен баарын билесиң, анан такыр толкунданба дегенден уже мен өзүмдү эркин сезип, көп деле толкунданган жокмун. Мен деген октябрь айынан баштап даярданып баштадым. Майга чейин бул убакытта мен предметный тесттерди предметныйлардан өзүм эле даярдандым. Ысык Көл облусундагы бул жылдагы билим берүүнүн сапаты өткөн жылга салыштырмалуу кыйла өскөн. Алтын сертификатка ээ болгон бүтүрүүчүлөрдүн саны дагы жылдагыдан жогору. Ал эми эң жогорку балл 239 болду. Салтанат Саракеева, Сталбек Саманчиев, Нурдун Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.
Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Facebook, YouTube жана Instagram баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Эмки эфирден амандашканча.